Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу айымдар жана мырзалар. Биздин жаңы ачылган кызыктуу маалыматтар каналына кош келиңиздер. Сиздерге дүйнөдө жана Кыргызстандагы кызыктуу фактылар, маалыматтар жөнүндө айтып турабыз. Эң алгач биз сиздер менен дүйнөдөгү эң бай 10 адам жөнүндө кеп кылабыз. Анда эмесе кеттик достор. Дүйнөнүн 10-орундагы эң бай адамы 46 жаштагы Америка Кошмо Штаттарында төрөлгөн Ларри Пейдж турат. Анын байлыгы 50 миллиард 800 миллион долларды түзөт. Бул сумманы эгер кыргыз сомуна которо турган болсок, 3 триллион 536 миллиард 600 миллион сом болот экен. Бул деген сумма кыргыз мамлекетинин бюджетинен 7 эсе көп дегенди түшүндүрөт. Дүйнөнүн 9-орундагы эң бай инсаны 77 жаштагы Майкл Блумберг турат. Ал Америка Кошмо Штаттарында төрөлгөн. Анын байлыгы 55 миллиард 500 миллион долларды түзөт. 8-орундагы бай инсан 33 жаштагы эң жаш мультимиллиардер Марк Цукерберг турат. Анын байлыгы 63 миллиард 300 миллион долларды түзөт. Марк Цукерберг дүйнөдөгү эң чоң жана популярдуу Facebook социалдык сайтынын негиздөөчүсү. Бул инсан 1984 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында төрөлгөн. Дүйнөнүн 7-орундагы бай адамы Ларри Эллисон болот. Анын байлыгы 62 миллиард 500 миллион долларды түзөт. Ларри Эллисон 74 жашта Америка Кошмо Штаттарында төрөлгөн. Дүйнөнүн 6-орундагы бай адамы 81 жаштагы Амансио Ортега турат. Анын байлыгы 62 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Бул киши Zara компаниясынын ээси. 1936 жылы Испанияда төрөлгөн. Дүйнөнүн 5-орундагы бай адамы Мексикада төрөлгөн 78 жаштагы Карлос Слим Элю. Анын байлыгы 64 миллиард долларды түзөт. Карлос Слим Элю Америка Майвел компаниясынын башчысы. Дүйнөнүн 4-орундагы бай адамы 69 жаштагы Бернард Арно турат. LVMH компаниясынын негиздөөчүсү. Бул кишинин байлыгы 76 миллиард долларды түзөт. Бул киши 1944 жылы Францияда төрөлгөн. Дүйнөнүн 3-орундагы бай адамы 87 жаштагы Уоррен Баффет турат. Бул адамдын байлыгы 82 миллиард 500 миллион долларды түзөт. 1930 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Амаха штатында төрөлгөн. Экинчи орундагы бай инсан көпчүлүккө белгилүү 62 жаштагы Билл Гейтс турат. Анын байлыгы 96 миллиард 500 миллион долларды түзөт. Бул киши Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү болот. 1955 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Сиэтл штатында төрөлгөн. Дүйнө жүзүнүн эң бай инсаны 1-орунда турган бай киши бул 55 жаштагы Джефф Безос турат. Бул киши дүйнө жүзүндөгү интернет магазин боюнча 1-орунда турган Amazon компаниясынын кожоюну. Ал эми анын байлыгы 131 миллиард долларды түзөт. Эгерде бул кишинин байлыгын мамлекеттерге салыштыра турган болсок, Өзбекстан, Түркменистан, Кыргызстан, Тажикстан мамлекеттеринин байлыгынан көп десек болот. Бул 4 мамлекеттин байлыгы бюджетинин бириктиргенибизде 105 миллиард доллар болсо, Джефф Безостун байлыгы өзүңүздөр көргөндөй 131 миллиард долларды түзөт.
Джефф Безостун 131 миллиард доллар акчасын кыргыз сомуна которо турган болсок, 9 триллион 104 миллиард 500 миллион сомду түзөт экен. Бул сумманы ар бир кыргызстандыктын башына бөлө турган болсок, ар бирибиздин керек болсо бешиктеги жаш балдарыбызга чейин миллионер болушат экен. Мындайча айтканда, ар бирибиздин башыбызга 1,5 миллион сомдон туура келет. Урматтуу достор, бул маалыматтар сиздерге кызыктуу болду деп ойлойм. Дүйнөнүн эң бай адамынын байлыгы ушунчалык көп экендигин сиздер менен мамлекеттерге да салыштырып көрдүк. Ардактуу досторум, сиздерден өтүнүч, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки маалыматтар мындан да кызыктуу болмокчу. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.